Салам достор, бүгүн чабудуа жана диху сөздөрүн сүйлөшөбүз. Эки тең, мааниси жагынан бири-бирине окшош, жакын, айырмачылыгы аз дегенди билдирет. Сүйлөмдүн ичинде бышыктоочтук милдетти аткарат. Мисалы, та ханью шода хэн хао, чабудуа, диху, гэнчон горен яң. Ал кытайчаны ушундай жакшы сүйлөйт. Прям кытайлардай, то есть кытайлардан айырмасы аз эле. Ал эми экөөнүн айырмасы болсо, чабудуонун аркасында сынатооч сөз келгенде данийинче бир муунду сынатоочтун алдында колдонула берет. Мисалы, гао сынатооч сөз, узун деген сөз. Мисалы, тамеляң чабудуо гао. Ал экөө бирдей узун, то есть бойлорунун узундугу бирдей, окшош. Эми дихуда андай болбойт. Эгер сынатооч сөздүн алдында колдонобуз десек, ал сөзсүз эки же андан ашык муунду болуш керек, же болбосо сынатоочтун астына же аркасына башка сөздөрдү кошо, жардамчы сөздөрдү кошо алып келишибиз керек. Тамеляң диху иянга. Бул жерде иянды жардамга чакырдык, себеби жалгыз болгондо диху колдонулбайт. Чабудуонун аркасында санатооч сөз келсе болот. Мисалы, лашы чабудуо лиуши цейла. Биздин мугалим уже 60ка чыгып калды. Чабудуо 60тын ар жак бер жагы дегендей. Ал эми дихунун аркасында санатооч келбейт. Чабудуо сүйлөмдүн ичинде өзү сынатооч сөз болуп колдонула берет. Сынатоочтук маанини билдирет. Тамеляң сингө чабудуо. Ал экөөнүн характери окшош, характери бирдей. Бул жерде сынатооч сөз болуп. Ошондой эле мисалы, ненлиң, алардын жаш курагы чабудуо окшош. Дихуда андай колдонулушу жок. Диху болсо аз жерден кокусунан бир иш болуп кетейин деп барып, бирок болбой калган абалда колдонулат. Мисалы, жэжин шао диху ваңлы гаусуни. Бул ишти мен сага айтууну аз жерден унутуп кала жаздады. Бирок унутпай айтты. Аз жерден унутуп кала жаздады. Диху аз жерден унутуп калайын деп, бирок унутпай айтты. Чабудуонун мындай колдонулушу жок. Азыр тиңлийини угабыз. Аудионун акырында келген бул сүйлөм туурабы, туура эмеспи? Ошону текшеребиз. Өз алдыңызча аткарыңыз. 我经常在电梯里遇到他，可能他也在这座大楼里上班，但是我们从来没有说过话，只是看着很熟悉。他们俩经常聊天。 에메 тура жогун карайбыз. 我经常在电梯里遇到他，可能他也在这座大楼里上班。 但是我们从来没有说过话，只是看着很熟悉。他们俩经常聊天。 Биринчи, 我经常 мен бат-баттан постоянно аны лифттин ичинен жолуктурам. Юда мүмкүн ал мүмкүн ал дагы ушул зданиянын ичинде иштейт. Бирок, даншы бирок, уомен биз цоңлай мейо шого хуа. Цоңлай мейо деген эч качан. Цоңлай мейо. Цоңлайдын колдонулушу дагы ушундай отрицательный мааниде колдонулат. Цоңлай эч качан мейо. Шого хуа. Сүйлөшүп көргөн эмеспиз. Жышы болгону канжы. То есть көрүп эле хыншуйси тааныш. Аны көргөндө эле тааныйм дейт. Бирок цоңлай мейо шого хуа. Эч качан сүйлөшүп көргөн эмеспиз. Демек бул сүйлөм тамеляң жиңчаң лятыр. Алар бат-баттан сүйлөшүп турушат. Туура эмес. Видеону паузага коюп, бул A, B, C, D, E бул кашалардын ичинде боштуктарга толтуруп көрүңүз. 今天正冷啊，好像白天最高温度才零上3度。刚才电视里说明天更冷。Эмнеге бул? Бул температура деген сөз.
Бүгін аябай суық. 好像白天最高 мүмкін күндізі ең жоғарғы температура болғаны 3 градус. Азыр эле Гансай, азыр эле Деншиле телевизордан шо сүйлөштү, айтышты. Миңтен эртең кыңлың дагы суугураак болорун айтышты. Экинчиси, Лили шо цайдың та 10分钟 тамашаң жолай. Лили кыздын айтты, дагы бир аз, бир канча минутта күтүп турууга деп. Ал машаң, ал сразу бир аздан кийин дароо эле келет. То есть машаң бул иш боло элек, бул кыймыл аракет жакын арада, аябай жакын арада аткарылат. Ошол үчүн та машаң жолай, ал азыр келе калат. Та даоди цай кан шамана, ал эмне кылып атат, ал вообще эмне иш менен алек? Замажыман, эмне мынча акырын кыймылдайт? Даоди деп сураганда, бул в конце концов ал эмне кылып атат? Уже көтөрүп чыдамы кетип калган үчүн Даоди 那个房间又脏又乱，星期六我去打扫整理一下。Ал бөлмө аябай кир, аябай бардак, аябай чачылган ичи, луан деген чачылган, бардак деген сөз. Суббота күнү мен барып тазалап, жыйнап, шыпырып, 整理一下, оңдоп түзөп коеюн дейт. 原来是你呀，辛苦了，谢谢你。 бул сен белең дейт. Синку бул жерде синку деген өзү аябай кыйналуу, кыйналып иштөө, оор жүктү өзүнө алуу да. Ал эми сүйлөмдүн ичинде көбүнчө бирөө бизге жардам бергенде, биз сизге жүк болдук, сизге оорчулук келтирдик деген сылык формада ыраазычылык билдирүү маанисинде колдонулат. Сүйлөмдүн ичинде синкула, чарчадыңыз, сизге оор болду, сиз кыйналдыңыз, сизге рахмат, сага рахмат деп айтып атат. 我刚从会议室过来，怎么一个人也没有? Мен азыракта 从会议室 чогулуш боло турган бөлмөдөн келсем, эмнеге бир дагы адам жок? 对不起，今天的会议改到明天上午了，您没收到通知吗? Кечиресиз, бүгүнкү чогулуш会议 гай өзгөрдү. Дал иштин результатын билдирип атат. Дал буга кийин дагы бир темада жакшылап токтолобуз. То есть эртең түшкө чейинкиге өзгөрүлдү дейт. 您没收到. Сиз тоңчу деген кабар, кулактандыруу. Сиз кабар албадыңызбы? Кулактандыруу албадыңызбы дейт. 语言是交流的工具。 这记字典，词典里的词是不够的，要多听多说。Тил бул жаулоо, карым-катнаш, пикир алышуу, ошонун куралы, көңжү, курал, инструмент. Ж бир гана, жи эстеп калуу. Цден деген иероглифтердин кандай жазылышы, мааниси жөнүндөгү китепче, словарга окшош. Ошонун жана словардын ичиндеги иероглиф сөздөрдү эле эстеп калуу. Ти бугода жетишсиз. Ял керек. Дуо тең, көп угуу, дуо шо, көп сүйлөө. Демек, сөз менен иероглифтерди жаттай берген жарабайт дейт. Көп сүйлөп, көп угуш керек. Дой, жы цай шы. Тура, ушулар гана. 学习汉语的好方法. Кытайча үйрөнүүдөгү жакшы метод. Рахмат, зайден. Суроолор болсо жазыңыздар.